Ошол Арафа күнү, демек 27-си болот экен Арафа күнү. 27-iyundan баштап 27, 28, 29, 30 жана 1-iyulдун асыр намазы менен биргеликте ушул намаздардын 23 намазда ар бир парз намаз окугандан кийин жалгызсызбы, жамаат мененсизби, эркексизби, аялсызбы, парз намаздар бүткөндөн кийин Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, валиллахил хамд деген сөздү бир жолу айтып коюу важип болот, милдет болуп эсептелет. Милдеттүү түрдө айтыш керекпиз. Айта турган болсок, өтө көп соокка ээ болобуз, айтпасак күнөөкөр болуп калабыз. Бирөө унутуп калды имам, арттагы муктади баштап коюш керек, уйган адам эскертип коюш керек. Ошо менен айтылыш керек. Ошондой эле үйдөгүлөргө да үйрөтөлү, балакатка жеткен намаз окугандар 5 мал парз намаздардан кийин ушул такбирлерди, такбираты ташрих деп коет, ушул такбирлерди иншалла айтышыбыз керек. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху Аллаху акбар, валиллахил хамд. Жана буну Кудайым буйруса, ушул Зулхиджа айы келгенден баштап Курбан айт күнгө чейин колдон келиши көп айтыш керекпиз. Көп айтыш керекпиз. Фамас фаактиру фихинна минат тасбихи ва тахмид ва такбир. Бул айларда не кылгыла? Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар сөздөрүнү көп айткыла. Yani ушул такбирлерди көп айткыла. Бул айда көп айткыла. Кудайым буйруса, алардын сообу эселенип силерге берилет деген маани.